Саламатсыздарбы. Эфирде жаңылыктар, студияда Алтынбек Бедилов. Авиа кырсыктан курман болгондордун жакындарына жана жабыр тарткандарга колдоо көрсөтүү максатында Өзгөчө Кырдаалдар министрлиги ачкан атайын эсепке азыркы учурга карата чогулган каражаттын көлөмү 12 миллион сомдон ашты. Учактын кыйроосунан жапа чеккендер үчүн акча чогултуу улантылып жатат. Каалоочулар атайын эсепке сом, доллар, тенге, евро, рубль, юань жана башка валюта түрүндө дагы каражат которушса болот. Ошондой эле кырсыктан жабыркагандарга жардам берүүгө коомдук уюмдар, кайрымдуулук фонддору, жарандык активисттер өлкөнүн бардык аймактарынан катышып жатышат. Манас аэропортунан жанындагы айылга кулап түшкөн Boeing 747-400 жүк ташуучу учагындагы экипаждын 3 мүчөсүнүн сөөгү Туркияда кече күнү жерге берилди. Маркумдарды акыркы сапарга узатуу Атакой мечитинде болгонун жергиликтүү басылмалар кабарлашты. Эске салсак, учкучтар Ибрагим Диранжы, Казым Ондул жана Ихсон Кожанын сөөгү кече түркү байрагына оролуп, атайын учак менен Бишкектен Туркияга жеткирилип, жакындарына өткөрүлүп берилген. Ал эми экипаждын 4-мүчөсү Мелих Асландын сөөгү катуу күйүп калгандыктан таанылбай жатканы айтылууда. Сөök тиешелүү экспертизадан өткөрүлүп, анын өздүгү расмий түрдө такталган соң мекенине жөнөтүлөт. Нарын областынын Кочкор районундагы Капар Кадралиев атындагы мектептин окуучуларынын арасында массалык мушташ чыгып, анын кесепетинен бир өспүрүм каза тапты. Дагы бирөө ооруканада жандандыруу бөлүмүндө жатат. Ондогон окуучунун катышуусундагы мушташ кечинде орун алып, анда айрым окуучулардын колунда бычак болгону айтылууда. Таң эрте Кочкор айылына областтын башчысы Аманбай Кайыпов барып, күч органдарына бул окуяны тыкыр иликтөө тапшырмасын берди. Учурда массалык мушташка канча окуучу катышканы жана окуянын чоо жайы териштирилип жатат. Быйыл күзүндө мыйзамдагы уру Азиз Батукаев Кыргызстанга экстрадицияланышы мүмкүн. Жакында эле Россиянын жана биздин өлкөнүн башкы прокурорлору жолугуп, анда ушул маселе дагы көтөрүлгөн. Сүйлөшүүнүн жыйынтыгында Юрий Чайка, Индира Жолдубаева, Азиз Батукаев Чечняда жаза мөөнөтүн өтөп бүткөн соң Россия аны Кыргызстанга кайтаруу маселесин кароого даяр экенин билдирген. Бирок аны экстрадициялоо оңой эмес дешет эксперттер. Буга Россиядагы чечен лидерлери тоскоолдук кылышы мүмкүн. Мындан тышкары Азиз Батукаев Кыргызстанга өткөрүлүп берилсе, бул жакта уюшкан кылмыштуу топтор активдешип, алардын өз ара тирешүүсү күчөйт деген кооптонуулар бар. Кененирээк кийинки материалда. Криминалдык чөйрөнүн ана башчыларынын бири Азиз Батукаев Россияда ок атуучу куралды мыйзамсыз алып жүргөн үчүн кармалып 2014-жылы 3 жылга эркинен ажыратылган. Азыр ал Чечняда түрмөдө. Анын жаза мөөнөтү быйыл 2-сентябрда аяктайт. Мыйзамдагы уру Россиядагы жазасын өтөп бүткөн соң бул өлкөнүн башкы прокуратурасы Батукаевди Кыргызстанга кайтаруу маселесин кароого даяр экенин билдирген. Андыктан акыркы чечим дагы деле чыга элек. Батукаевдин деле бул жака жетип каларына мен көзүм жетпейт. Жалпы наряд менен келе турган болсо, Батукаев анда бир 5 жылдын ичинде куда каласа келип калат го. Себеп дегенде ал деген закондогу уру, жазылбаган закондор боюнча ал жолду карай канча СИЗО, канча түрмө боло турган болсо, ошонун баарына кирип, ал жайын сурап, проблемалар болсо чечип, анан өзүнүн вор законе деген статусун бекемдеп кириши керек. Закондогу уру болгондон кийин ага Россияда отурабы, же Кыргызстанда отурабы, ага баары бир. Ага түрмө деген родной дом. Россия Азиз Батукаевди Кыргызстанга берүүгө бул жолу анча деле каршы болбойт. Анткени ал жакта криминалдык төбөлдөр ансыз деле жетиштүү дешет эксперттер. Мыйзамдагы уруну кайтаруу үчүн алгач аны мөөнөтүнөн мурда бошоткон соттун чечими жокко чыгарылышы керек. Экинчи маселе, Батукаев экстрадицияланса биздин өлкөдө уюшкан кылмыштуу топтор баш көтөрүшү мүмкүн. Батукаевдин бизге кереги барбы жокпу? Батукаев жүргөн жерде бул кылмыштуу топтордун бир күчөшүү болот. Батукаев жүргөн жерде кылмыштуу топтордун тиреши болот. Батукаевди алып келип эле түрмөгө отургузуп эле ушу менен маселе чечилди деген бул болбой калат. Ошондуктан биздин күч органдар бардыгы биригип, Батукаев менен кошо анын айланасына жүргөндөрүн дагы кошо коомчулуктан баягы бөлүп түрмөгө камаш керек. Эгерде андай болбосо, Батукаевдин артынан бир жерде жүздөгөн анын жан жөкүрлөрү кошо келет.
Азиз Батукаев 2013 апрелде Нарындагы абактан мөөнөтүнөн мурда бошотулган. Дарыгерлер ал аккан оорусуна чалдыкканын айтып, кылмышкердин ичер суусу түгөнүп баратат деп сотко өтүнүч келтирет. Буга прокурорлор деле каршы болбой, Фемида өкүлдөрү аз убакыттын ичинде эле Батукаевди мөөнөтүнөн мурда бошоткон чечим кабыл алат. Ал ошол замат атайын буйрутма авиарейс менен Кыргызстандан чыгып кеткен. Мыйзамдагы орну абактан бошотуп Чечняга жөнөтүү жогорку деңгээлде уюштурулган. Бул окуя коомчулукта резонанс жаратып, парламенттин көп отурумдары ушул маселеге арналган. Бирок эч ким деле жазага тартылган жок. Акыйкатчы Турсунбек Акун гана кызматынан кол жууду. Эң кызыгы Батукаевди бошоткон судья тескерисинче ишинен көтөрүлдү. Мыйзамдагы уру Кыргызстанга экстрадицияланса, аны эркиндикке чыгарууга салым кошкон жооптуу кызматтагылардын ысымын билүүгө мүмкүн болот деген үмүт бар. Бирок криминалдык дүйнөнүн жазылбаган мыйзамдары боюнча алар тергөө менен кызматташпайт. Эгер бул шартты бузса, анда мыйзамдагы ууру статусунан ажыратылат. Ал жооп бербейт. Ал жооп берген ага туура эмес. Анын жанагындай вор закон деген статусунан эч кимди сатпайт. Азиз Батукаев Кыргызстанда 8 жыл 3 айлык жаза мөөнөтүн аткарган эмес. Ага бир нече адам өлтүрүүгө катышкан, курал жарактарды мыйзамсыз алып жүргөн деген сыяктуу бир нече оор беренелер боюнча айып тагылып, 17 жылга эркинен ажыратылган. Ал бул жаза мөөнөтүнүн жарымында өтөгөн жок. Учурда Батукаев Чечняда абакта ишмердүүлүгүн активдүү жүргүзүп жатканы айтылып келет. Анын ар кайсы жерлерде эс алып сайраңдап жүргөндө тартылган сүрөттөрү кээде интернетке жайгаштырылып турат. Элизат Эркинтур, Александр Симонов, НТС. Сиздер азыркы саатка алынган жаңылыктар менен тааныштыңыздар. Саламатта туруңуздар.